айылдагы ата энем менен бара элегими ушу 7 жыл болуп калды. Улуу устатым Элмирбек Иманалиевдин үлгүсүн алдым. 5 жыл, 7 жыл. Сыйлыктын баарын кыргыз мамлекети берди. Урмат сыйды ак батанын баарын кыргыз эли берди. Бул жактан көп нерселерди таптым. Төкмөлүккө келишиме биринчиден эми Кудай жазган тагдыр деп айтар элем. Анткени мен ошо бала кезимден ырдачымын. Мындай жакшы айтып бергенге дагы ошончу кандай айтсам эл жакшы кабыл алат деген ойлордун баарын ойлонуш керек да буякта. Эч ким жан дүйнөсүнүн мындай бир эмеси жок да, гайкасы жок да, бурап койгулайчы. Энекем, дүйнөдөн табылбас берекем. Саламатсыздарбы, урматтуу Алма Медиа YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, барыңыздарга кутман күн. Сиздер менен кайрадан амандашып жатканыма өтө кубанычтамын. Ал эми бүгүн бизде конокто белгилүү төкмө акын Акматбек Султанбек уулу. Саламатсызбы Акматбек мырза? Кош келипсиз. Кандайсыз? Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Эң сонун. Жакында эле конкурска катышып, миллион сом утуп алдыңыз. Куттуктайбыз чынында. Чоң рахмат. Анан айтсаңыз, акчаны кайсыл жака коротоюн деп жатасыз? Эми акчаны ойлоп аткам, бир үйгө коротсомбу депчи. Эң сонун. Анан эми көрөбүз, эми ар нерсенин өзүнүн буйругу болот эми баягы. Кул жеймин дейт, куйрукту Кудай билет буйрукту дейт. Бирок ойлоп койгонубуз жакшы. Эң сонун. Жууш керек дегендер болуп жатабы? Албетте. Ала эле жууп болдукпу бир топко чейин. Көпкө кыйнаган жоксузбу? Жок, эчтеке эмес. Жакшылыктын кыйноосун тартканга эмне жетсин. Бул айтсаңыз, жеңишке жетем деген оюңуз бар беле чынында? Ойдо болдубу? Албетте. Ар күнү ойдо болот. Өнөрдө дагы, өмүрдө дагы, жашоодо да баарында жеңишке жеткендей үмүт кылам. Ошондой эле иштейм, аракет кылам. Акматбек мырза, келиңиз анда бүгүнкү маекте үй бүлөңүз жөнүндө сөз кылалы. Балалыгыңыз кайсыл жакта болду? Кайсыл жакта өстүңүз? Менин балалыгым ошо Кытай Республикасынын Кызыл Суу Кыргыз автономиялык областында болду. Балалыгыбыз абдан жакшы өтүптүр. Ушул коомдун мындай таза чөйрөдө өсүптүрбүз да. Табигат менен анан кыргыздар болобу дейм. Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Сиз билишибизче үй бүлөңүздү элге көрсөтө бербейсиз. Себеби эмнеде? Анткени менин үй бүлөм да. Биринчиден, экинчиден баягы үй бүлө деген ар бир ийгиликке жеткен адамдын арткы тылы деп койсок болот, арткы тиреги деп койсок болот. Анан биздин үй бүлөбүз биз бир чоң ийгиликке жетип, бир дөөлөттүк арлыкка жеткенден кийин үлгүлүү үй бүлө болсок, анан көрсөтсөм деп тилейм да. Анан ошого аракет кылабыз буюрса. Үй бүлө деген ар бир адамдын коломтосу, ар бир адамдын көрөңгөсү, ар бир адамдын түнөгү, ар бир адамдын тилеги. Ал менче жашыруун болгону жакшыбы дейм да. Кандай дейсиздер? Жакшы, бул эми сиздин жеке оюңуз. Кээ бир чыгармачыл инсандар чынында эле ошондой кылышат экен да. Көз тиет, сөз тиет деген сөзгө кошулушат экен. Албетте. Кызыңыз кандай чоңоюп жатат? Сиз кандай тарбия берип жатасыз? Кызым чоңоюп атат буюрса. Тарбияны бергенде ал кичинекей балдарга жалаң эле мээрим төгүп, жакшы сөздөрдү айтып, ошол балдарга бир биздин салт санаабызды, маданиятыбызды үйрөтүп, баягы жөн эле кургак сөз менен айта бербей, китеп оку дей бербей, өзүбүз да китеп окуп, анан
жакшы сөздөрдү үйрөтүп, баягы Кыргызда жакшы эме бар эмеспи? Баягы Кыргызда жакшы бир бала тарбиялоонун бир методдору бар да Кыргыздачы. Ошолорду колдонуп, тилин жатыктырып, анан көп эле нерселерди тарбиялайм деп кичинекей балдарды ийри кылып коюшубуз мүмкүн да, түздөйм деп атып. Анткени аларды 6 жашка чейин эч нерсе үйрөтпөй эле, эркелетип, ойнотуп, жакшы нерселерди окуп берип жүрүшүбүз керек окшойт дейм да. Эң сонун сөзүңүзгө кошулам чынында. Анан жубайыңызда чыгармачылык чөйрөдөн экенин билебиз. Анан жумуштар кандай болуп жатат? Анан чыгармачылык дегенде эле кайсыл ишти аркалайт? Жубайым деле жакшы. Өзү ушу музыка тармагынан комузчу. Өзүнүн жумушун так аткарган кыздардан. Жакшы буюрса өзүнүн жумуштарын жакшы аткарып, кызыбызды да жакшы карап, үй бүлөнүн да жакшы карап, барган сайын баары дайым болуп. Сиз көбүнесе Кыргызстанда жумуштар менен көбүрөөк жүрөсүз, акынсыз. Анан үй бүлөңүз менен канча убакытта бир жолугушуп турасыз? Айылдагы ата-энем менен бара элегиме ушу 7 жыл болуп калды. Ошончо убакыт болуп калды. Анан буюрса жолдор ачылып атат, эми жакшы болот. Эки элде достук ынтымак болуп турса, биз да каттап турабыз да. Бул жака үй бүлөңүздү Кыргызстанга алып келүү ниетиңиз, планыңыз барбы? Планда деле жок эми. Ал жакта көнүп калышкан да аксакалдар. Туулган жер, тууган туушкандын баары ошол жакта. Анан мен болсо биякта кызмат кылайын деп жүрөм. Кудай буйрса, кызматты түбөлүктүү жасай беребиз. Ден соолук болсун. Жакшы. Төкмөлүккө келгениңизге канча убакыт болуп калды? Көп эле болду го, бир 10-15 жылдай болуп калды. Эң сонун. Ошол учурду Төкмөлүккө биринчи келген учуруңузду эске алалы. Ата-энеңиз каршы чыккан? Жок, эмнеге каршы чыгат? Абдан колдогон. Ак батасын берип, бул төкмөлүк өнөр деген кыргыздын баары эле билсе керек. Бул кыргыз улутуна гана таандык. Дүйнөдө мындай кереметтүү шедевр өнөрлөр абдан аз да. Бул сөз өнөрү, сөз сыйлаган эч качан жаттардын көзүн карабаптыр дейт. Өз сыйлаган талаа да калбаптыр дейт кыргыз. Ошого сөз өнөрүнө бардык эле кыргыздар колдоо көрсөтөт деп ишенем. Бул жака келип кандай өзгөрүүлөр болду? Бул жака келип абдан чоң өзгөрүүлөр болду. Мен бул жака келип улуу устатым Элмирбек Иманалиевдин үлгүсүн алдым. 5 жыл, 7 жыл. Анан улуттук консерваториядан окуп бүттүм. Досторду таптым. Үй бүлөмдү ушул жактан таптым. Кыргыз мамлекетинин жараны болдум. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай сыйлыктын баарын кыргыз мамлекети берди. Урмат сыйды, ак батанын баарын кыргыз эли берди. Бул жактан көп нерселерди таптым. Аларды санап отурсам таң атып кетишим мүмкүн. Эң сонун. Ошол өзгөрүүлөрдүн ичинде үйлүү да болдуңузбу бул жака келип? Ооба, мен үйлүү да болдум. Мен ошо үй алганда Жумгалдын мыкты кызы бар. Ошо Жумгалдын мыкты кызы мен үйүмдүн жарым акчасын төлөп берген. Жарым акчасын ата-энем төлөп берген. Бир бөлмөлүү үйлүү болгом. Ошого кыйналбай, изденүү жолунда жакшы жүрөбүз. Ошо кишилердин колдоосу менен. Чоң рахмат айтам. Агайдын колунан канча убакыт сабак алып калдыңыз? Мен ушу 2014-жылы келгем. Ошонун өмүрүнүн соңуна чейин биз шакирт болуп жүрдүк. Бул бир 5-6 жыл убакытты камтыган менен абдан кыскадай болуп сезилет. Биз ушул чалкар деңиздей болгон таланттан
кичинекей бир тамчы же абдан көп алдык десек бир чака эле көрөнгөсүн алып калдык го. Баягы кыргыздын көлкүп чалкыган бир улуу таланты кетти да. Агай, айтсаңыз, төкмөлүккө келишиңизге эмне себеп болду, эмне түрткү болду? Төкмөлүккө келишиме биринчиден эми Кудай жазган тагдыр деп айтар элем. Анткени мен ошо бала кезимден эле ырдачымын. Ошо 5-6 жашыман баштап эле ырдасам керек. Анан баягы кичинекей кезимден эле ырчы төкмө болгонду жакшы көрүп, аны өзгөчө ушу мен таянемдин таасири чоң болду деп айтсам болот да. Кичинекей кезде ушу таянемага ырыларды үйрөтө берчү эле. Өзү жамакчы, кошокчу аял. Таянем Кудай буйруса 85ке келип калды. Биздин урмат-сыйыбызды көрсүн деп Кудайдан тилейм. Биздин тийишибизди тартты эле. Анан мен мектепти бүткөндөн кийин ушул Кыргызстанга келип окуганды абдан көксөдүм. Кудай жол берип, Кыргызстанга келип, жаман болгон жокмун. Абдан жакшы эл журтума баарына ыраазымын. Устатым Элмирбек Иманалиевке шакирт болуп, ошол кишинин өнөрүн үйрөнүп, өмүрүн таанып, баскан жолунан сабак алып, ушу өнөрдүн жолуна, өнөрдүн тобуна кошулуп кеттим десем туура болот да. Агай, айтсаңыз, сиз ойлонуп көрдүңүз беле, эгерде ошол Кыргызстанга келбестен эле Кытайда эле калып калган болсом, ошол төкмө акындын катарын толуктайт белем деген? Төкмө акынынын катарын толуктасам керек. Анткени баягы төкмө акын болуу адамдын баягы жүрөгү менен, жан дүйнөсү менен боло турган жумуш да. Бирок азыркыдай болуп чоң-чоң сахналарда мындай бул жактагыдай чоң-чоң конкурстар, басакелер жок да ал жактачы. Ошого өнөрдүн борбору десек болот. Кыргызстанды, кыргыз рухунун, кыргыз руханиятынын, кыргыз өнөрлөрүнүн бийик сереси, бийик сахнасы Бишкекте да. Күйөрмандары дагы баары. Кээ бир төкмө акындар мындай бир эле күн эле алып эле сөздөрүн башкача эле кылып эле айта беришет да. Анан сизде андай нерселер болбойбу? Албетте, акындыктын ырчы обон деген обон бар. Бул абдан керемет обон. Кээде 8 муң, кээде 12 муң, кээде 22 муңга чейин кетип калат. Бирок ушул обон менен айтканда жагымдуу боло берет да. Ар түрдүү кылып айтса да болот. Эми бул акындык өнөрдүн мүмкүнчүлүгү абдан көп. Адамдын акылы канчалык жетсе, таланты ошончолук жетсе, ошончолук көрүктөндүрүп, жаркытып ырдай берсе болот. Сон, ушул төкмөчүлүктүн артыкчылыгы эмнеде? Төкмөчүлүктүн артыкчылыгы мен үчүн ар бир учурда жапжаңы болуп турганында да. Төкмөчүлүк өнөрдө баягы мурдагы бир ырларды ырдап атсаң дагы ата бабалардан калган жапжаңыдай болуп туюлуп турат да. Кайра жапжаңыдай. Ушул төкмөлүк өнөрдүн касиети ушунда болсо керек да. Агай, айтсаңыз, төкмөлүктүн чыгары сиз бош учурда эмне менен алектенесиз? Мен бош учурда ар түрдүү иштер менен, көбүнчө ушу китеп окуганга аракет кылам, комуз чертип, башка ырларды даярдаганга аракет кылам. Анан жөө басканга аракет кылам дегендей. Мындай алдыда төкмө акыны болом, сиздердей болом деген уул кыздарга кандай кеңештерди бермексиз? Биринчиден төкмө акындын сабаты, алипеси уюкаш да. Төкмө акын болом деген уул кыздарга айтар элем, ошо уюкашты жакшыраак үйрөнүшүбүз керек экен. Колдон келсе ушу сөздүктөрдү, терме санаттарды көбүрөөк жаттап ырдасак, баягы биздин аткаруучулугубуз өссө, жакшы мындай
уйкашыбыз көп болсо, төккөнүбүз элге жагып турса, бул жакшы да. Анан китеп окуш керек, тарых санжараларыбызды билишибиз керек, анан заманыбызды таанышыбыз керек, анан келечек жөнүндө божомолдой билишибиз керек да. Ошолордун баарысы ыргылып элге сунсак, бул өнөрдүн келечеги да кең болот деп эсептейм да. Ошого үйрөнүш керек. Ар бир адам бул мисалы эч ким жан дүйнөсүндай бир эмеси жок да, гайкасы жок да, буроп койгудайчы. Көз менен көрүп, кулак менен угуп, жан дүйнө менен сезип, ошо өзүң жакшы көргөн бир улуу талантты багыт кылып алып, ошонун өнөр жолу менен изденип өнүгөсө да болот го. Алдыда кандай пландарыңыз бар? Алдыда буюрса, алдыда жакшы бир терме санаттар жазсам деген пландарым бар. Анан бир жакшы бир концерт берсем деп 2 жылдан бери эле көксөп жүрөм. Буюрса ошо концерт бергенден кийин мындай кыялданып, кандай кылсам өзгөчөрөөк, элдерди бир ушул кылымды таң калтыргыдай концерт берейин деген ой бар буюрса. Тилегиңиз кабыл болсун, чынында жакшы ой экен. Рахмат, жакшы буюрса. Күтөбүз чынында концертиңизди. Чоң рахмат. Жагымдуу чыгарма сураналы, келиңиз биздин көрүүчүлөр үчүн атайын энелер күнүндө бир чыгарма аткарып бериңиз. Эң сонун болот. Бүгүн ушу Кыргызстанда энелер күнү болуп атат. Кыргызстандагы ар бир эне тек гана кубанганда ыйласын. Ден соолугу бекем болсун. Эненин ден соолугу элдин ден соолугу дейт. Кыздын ден соолугу кыргыздын ден соолугу деп айтсак болот. Ушу кыздарыбыз, энелерибиз, эжелерибиз, карындаштарыбыз баары ден соолукта болуп, ийгиликтүү, сүйгүлүктүү өмүр сүрүп, балдардын бактысын көрсүн. Мен анда Анатай Өмүркановдун сөзүнө жазылган Асанкали Керимбаевдин «Энекем» деген ырын ырдап берейин. Энекем, 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 дүйнөдөн табылбас берекем. Мен дагы дени сак болоюнчу, оорубай жүрө көрсен эсен. Мен дагы дени сак болоюн, оорубай жүрө көрсен эсен. Болсом да тазы баланын, дагы эле өзүңө баламын. Үшкүрүп каласың алыста, үйүмдөн узаса караным. Үшкүрүп калчы элең алыста, үйүмдөн узаса караным. Жаңылдым, чабылдым, кагылдым, жашоо от болуп жагылдым. Энемиң эч кимден табылбас, энекем эримиң сагындым. Энемиң эч кимден табылбас, энекем эримиң сагындым. Кырсыктан колдочу тумарым,
айтсам түзөтүп турарым. 40 жылы хабарсыз кетсем да мен кыйкырып алдымдан чыгарым. 40 жылы хабарсыз кетсем да мен кыйкырып алдымдан чыгарым. Енекем, 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 дүйнөдө табылбас берекем. Мен дагы дени сак болоюн, ай, орбай жүрө көрсен эсен. Биз дагы дени сак бололучу, орбай жүрө көрсен эсен. Енекем, енекем, енекем. Бали, үнүңүзгө береке, таантыңыз ташкындай берсин, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым аман болуңуз. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин, эл журтубуз эсен болсун, эл ичинде биз эсен бололу. Айтканыңыз келсин, буйруса баардык каалоо тилектериңиз орундалсын. Эч качан арыбаңыз, карыбаңыз, жаркылдап эле жүрө бериңиз. Амин, айтканыңыз келсин. Ден соолукта болуңуздар. Чоң рахмат сиздерге дагы. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздер менен коштошпойм. Кийинки маекке чейин жакшы калыңыздар.